түшүмдүү. Мынандай чоң болот. Эл эмгегин жер жебейт деген ураан менен эмгектенген Айнур айым мындан 3 жыл мурда кулпунай өстүрүп дыйканчылык менен алектене баштаган. Алгач 10 сотык гана жерге текен кулпунай талаасынын аянты күндөн күнгө кеңейүүдө. Бул сортту мен Италиядан алдырттым эле. 3 жыл мурда. Анан 2 сорт алдырдым да 5000 көчөт алдырттым. Анан жарымыны Альбион деген сорт, жарымыны Клери деген сорт. Бул даамынан, жытынан, көлөмүнөн айырмаланат деген мурдагы кулпунайлардан. Мына ушинтип коюп койсок, көлөмү ушул мына. Бул майда болбойт, түшүмдүү болот экен. Мен ошол 2,5 миң штук Клери сортунан 1 жылда мен 2 тонна алдым. 10 сөтүктөн. Анан ошентип азыр 10 сөтүктөн 30 сөтүккө көбөйтүрдүм. Ак Татыр айылынын балансында турган бош жаткан 1 гектар жерди өздөштүрүп, помидор, бадыраң, болгар калемпири, кызылча, пияз жада калса, аш көктүн да бир нече түрү өстүрүлүүдө. 1 жылда 2 жолу түшүм алам мен. Жазын алды менен башка сортун эгемин. Азыр кеч күзгүгө кышка даярдагандык үчүн мына ушундай котур бадырынан эгемин. 2 ай болду, 2 айда мен 1 тоннадан ашып калды. Мунун түшүмдүү болгону күнүнгүсү күнүң пишип жатат. Мына ушундай болуп кече тергенбиз. Мына бүгүн дагы даяр болду. Помощь солом. Жылда 3-4 жылдан бери ушул натуральный кулпунайларды алып кышка тоңдуруп, варенье кылып, балдарыбызга алып жедиребиз. Бул пияздар дагы биогумуска ойгон пияздар. Салаттарга, эмелерге жакшы сатып алып жеп жатабыз. Бадырыңдарды дагы кышка алып жатабыз. Сатып алып. Мол түшүм алып, отоо чөптөрдөн оңой арылуу үчүн эгин аянтына тамчылатып суугаруу системасын тандаган. Органикалык жер семирткичтер менен өстүрүлгөн жер жемиштердин түшүмү ойдогудай. Түшүм жыйноого үй бүлөсү жетишпей калган учурда терим иштерине айыл тургундары жардамга келет. 15 жыл барып жүргөмүн да, келбей эле бала чака менен барып иштеп жүргөмүн. Азыр эми барбай эле койдум Россияны. Балдарың алдыда, эли журттун алдында. Тапканыбыз Кудайга шүгүр, мына жаман эмес. Суубуз болсо, жерибиз болсо, башка жака барбай эле ушу жерде эле иштесек, каалаган эле нерсебизди кылсак болот экен. 15 жылдап эмгек мигранты катары чет жакта эмгектенген Элеттик айым өз мекенинде туруктуу кирешеге чыгып, турмуш тиричилигин оңдоодо. Келечекте күнөсканаларды куруу менен кыз келиндерди кыш мезгилинде да жумуш менен камсыз кылсам дейт. Фарида Байдуллаева, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.